Kim başlayacak? Siz başlıyorsunuz. Ақсақал, сіз баштап бересіз. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Чынында азыр биз Кыргызстанды өнүксүн десек, тез реформа жасаш керек. 30 жыл жоготтук. 30 жыл жөн эле эч нерсе реформа жок. Биз чайхана, ресторан, сауна, базардан башка эч нерсе өнүгүн жок. Чоң реформалар керек да. Медицинабыз өлдү, сельский хозяйство өлдү. Көп нерсебиз почти жок. Судебный система, бүт образовательный система бәрін реформация жасап, бул бойындай. Менеге бияктан тезеле өнүгүп кетет, аябай чоң скачок берип атат. Мисалы, мына Кытайды карап көрсөң, бир нече жылдын ичинде чоң скачок жасаган да. Азыр Америкадан да алды чында. Ну, Корей, Сингапур, ошол өлкөлөрдүн баары ушундай чоң скачок жасады. А биз уже баягы эле аграрный да жок, аграр да жок. Илгерки бир жанагы методдор менен жүрүбүз. Койлорубузду эптеп-септеп жайытка жайып, уйларыбызды жайытка жайып, ушуну окат кылып жүрүбүз да. Силер жанагы бактабат деп аябай көп нерсени чакырасыңар. Ошону системный реформациялаш керек. Система кыргызыш керек. Мамлекет жанагындай частный инициатор эмелерди колдош керек, реформаторлорду. Ошого мен ойлойм да, биз бир чоң бир реформаторский движение түзүш керек деп ойлойм да. Чакырсак бүт Кыргызстандагы реформаторлор бириксек, анан кийин биргелешип иштесек, кантип өлкөнү өнүктүрөбүз, кантип жаңы системаларды коебуз. Качанга чейин ушу илгерки жана 100 кылым мурдагы жолдор менен жүрүш керек. Болду, азыр технологиялардын кылымы, азыр тез өнүгүүнүн кылымы. Тез өнүкпөсөк ушу калабыз, тебелөнөбүз, жанагындай эң бир жакыр бирөөлөргө зависим болуп жашайбыз да. Ошон үчүн бүт жана тармакта ким реформа кылам десе, биргейли, бирге иш кылайлы да. Ошого башталышында бир чогулуш кылсак, анан кийин могу Facebook'у, соцсеттер аркылуу реклама берсек, жанагындай реформатордун баары чогулсак, иш кылсак да ошо жаңыча. Жаңы метод. Туура айтасыз. Себебинде бул акыл топтолгон жерде жакшы ойлор чыгат. Жалгыз адам армия боло албайт, жалгыз дарак токой боло албагандай эле биз биригебиз. Ошо бириккенден кийин, анан кийин ошол жерден биз баягы сунуштап жүргөн идеялар бар, ошол жерде курчуйт, ошол жерде анан кийин ошолордун багы ачылат да. Мына азыр ушул кылып аткан бактабатта дагы мен көп эмени түшүндүм. Биздин элибизде Кудай шүгүр каражат бар экен. Мына ошол каражаттарды, мына ушуну элдердин колунан алып, аманатты, ошол аманатты иштетип, ошол аманатын көбөйтүп, анан ошол кишинин мына ишеничин ала турган бир жакшы бир компания керек экен да. Анан бир эле тойго барса 5000 сом алып барат экен. Бир эле жөнөкөй эле бир тойго барса. Бул жерде болсо баягы жакшылык ишке эгерде үндөй турган болсо, ошолордун көзү жетсе, булар акчаны аягыда эмес да. Мен ажыке мына акыркы күндөрү ушул 1 ай болуп калды. Элдерге түшүндүрүп айттым да, мен дагы үй бүлөлүк кишимин. Мага да керек экен. Туура түшүнгүлө. Ушул биздин эки деле гана анчалайынчы. Биздин эмебиз. Ошондо салама. WhatsApp'tan жазып койсоңуз. Биздин кылып аткан иштерибиз азыркы, биз жасап аткан иштердин бардыгы мына элге пайда берет экен. Мен да бала чакалуу киши экенмин, туура түшүнгүлө мени. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо 1 жылда 1000 сомдон переводить этип койгула десем, бир кыйла киши салды да. Ошону менен баягы немеге
коомдун баягы төлөмдөрү бар эле толтура. Ошолорду төлөп алдым. Анча мынча мисалы үчүн перелет, серелет, белет, селетиме тийип калып атат да. Мына эртеге ушундай мындай энтузиазм менен только ошол акчаны алыш керек, ошол биздин населениеден. Бирок ошол мына азыр жөн эле мисалы үчүн азыр булар берип аткан акча чоң ишке жарап атпайбы. А бул жерде ушу бактар пайда болот да. Мына ошонун мына жакшы финансирование. Сиз башында эле айтып кеттиңиз го, жакшы айтишниктер керек. Ушул программаны толук элге жеткире турган бир системага коюш керек. Анан ошол акчаны алып туруп бакта отургузуп, ошодон чыккан прибыльди мына действительно мына ошол сенин акчаң, мына сенин дарагың, мына бир катар сеники. Бул жерде сен 5000 сом бердиң, мына жерде 50 көчөт сеники. 50 көчөттөн мисалы үчүн ар биринен 20 килограммдан алма тийди. 1 тонна алма. Биз ошону саттык 45тен, 45 000 болду. Бирок бул 45 000ден могу суга чыга кетти, кароолчуга кетти, дарысына кетти, обрезкасына кетти. Мына сага прибыль 25 000 сом деп берсек, ал сүйүнүп кетпейби? Айнан айын сонун болду деп. Мына ушундай системага салыш керек болуп атат да. Буну эми бәрін система ойлонуш керек да бул жөнүндө. Бүт система түзетиш керек. Күчтөрдү бириктириш керек. Эң современный жолдор болсо, мисалы биргелешип техника алсын, биргелешип суу чыгарсын, биргелешип бир чоң аянтты иштетсин, мисалы ошонун бүт баарын система түзетиш керек да. Жанагындай Европада мисалы 1 тонна эменин картошкадан мисалы 100 тонна. 100 тонна алат. Ошондой болушу керек. 1 гектардан 100 Биз ошо тонна. технология, эң жакшы технология, эң жакшы сорттор, Бөлүш койгула туугандар. эң жакшы Группаларга бөлүш койгула, элдер көрсүн. урожайды аябай көп эме бере турган бактарды mesela айтып ошонун бәрін биз системага салыш керек. Вот силер жана кылып аткан даватты аябай bundan da сонун кылышат да. Аябай жакшы болот, бирок bundan da сонун эмеге деңгээлге жеткиш. Илимий жактан, технологичный, жанагындай эң современный жолдор менен мисалы бир убакта эле адамдар көрсүн. Мына убак десең, мына мындай алма лазым, мына мындайча пайда болот. Вот анан ошо айттым жанагындай ар ким келип өзүнүн огородунда кичинекей айдаганда алып технология болбойт. Күчтөрдү бириктирип, адамдарды бириктирип, биргелешип, бир современный техника, биргелешип, суу чыгарып, биргелешип, жанагындай жаңы сортторду алып келтирип, ошонун бәрин, короче, мындай айтканда жаңы реформа кылыш керек. Жаңы технология алып келиш керек. Жаңы технология бүт жерде. Бүт системаларды башкача кылыш керек. Биз жер мыйзамдарында өзгөртүш керек аке. Бүт бәрин биз закондорда өзгөртүш керек. Жана жер жөнүндө закон, дагы башка закон бәрине биз жанагындай эң жана производительге удобный закондорду, удобный бир эмелерди, льготаларды керек болсо коюш керек. Жанагындай эмелерге жол ачылыш керек. Экспортко, импортко, башкаларга. Ошо бүт ошо современный технология, бүт отраслар боюнча. Бир эле жана эме, мисалы өзгөчө медицина деле. Аябай медицина начарлады. Буну да реформалаш керек. Мүмкүн частичный жанагындай медицина калтырыш керек государственный. Калганын бәрин частный кылдырыш керек. Туура. Жаңы, мисалы мына эски больницаларда эски керебеттер, эски оборудование, полдору тешик. Айырга барсаң кайра ооруйсуң. Ошондой суук, эмеси жок, отопление жок. Бул кантип ушул медицина дейт. Уякта 21-чи кылым. Аны ошого чоң реформалар керек болот. Анын чынында биз мамлекет катышпаса болбойт да. Болбойт да. Чекте болуш керек. Эми азыр ажеке, мына сиз айтып кеттиңиз го медицинаны эмеге бериш керек деп. Буагы сугат суусу барго, сугат сууну дагы менчикке бериш керек. Эгерде мисалы үчүн сугат жеткизе албай калсаң, мен сага төлөбөйм десе, любой жерден сууну таап айдап алып келип, дыйканды ыраазы кылат ал. Туурабы? Берки неме
айыл өкмөттөгү мурапка болго баары бир да. Мисалы үчүн экономичный коротот, ооба. жакшы бөлүштүрөт, бүт жанагы кетип аткан жырлыктарды өздөрү бүтөйт. Ооба. Ошо частный дегенде биз аябай айтымга бүт жактарда биз бәрін система түзетиш керек. Жанагы бекер кеткен ысырап нерсе жок болуш керек. Мына мисалында азыр бүт баары туура эмес колдонулат. Чоңдогон көптөгөн акчалар, көптөгөн гранттар бүт туура эмес кетип атат. Жок болуп кетип атат. Аябай неэффективный использование. И бүт жанагындай орусча айтканда разворовывать дегендей бүт жактан уурдап кетип атат. Азыр мына немеге Баткен областына 60 миллион доллар бөлүптүр да. Мына ошол 60 миллион доллардын баягы неге коротконун, немне аны мен билбейм го, бирок ошол акчаны 60 миллион долларды ошонун бардыгын питомникке бергенде көчөт чыгарууга 1000 эсе не только Баткен, бардык областтар өнүкмөк да. 12 питомник түшмөк да. 12 питомниктен ар бир питомниктен 5 миллиондон көчөт чыкканда 30 миллион жылыга багбанчылык болот эле да. Бул деген 30 миллион 3 жылдан кийин оны 10 эле килограммга көбөйтүп койсоң валовой продукт канчага чыгып кетмек. Берде мындай болот да, миллиарддаган гранттар каяка кетип калган белгисиз калып калды да. Ошону айтам, ошон үчүн биз жанагындай реформа кылыш керек. Ошо бүт реформаторлор бириксе эгерде, ошондо биз тез өнүгөбүз. Эгерде тез өнүкпөсөк, бизди баары коргулат. Реформатор деп кимди чакырабыз аке? Мына биринчи сиздин өзүңүздүн билгендерден. Вот мына сизди эң номер 1 деп атам азырынча. Реформатор. Азырынча. Бул сельский хозяйство боюнча сиз реформатор 1. Аны мен Турсунбай Бакир уулумда чакырмакмын. Бул Турсунбай Бакир уулу да аябай патриот, саясатты да билген, коомдук нерселерди да билген, ошол кишини да чакырмакмын. Мына Абдурахман Абдываси деген бир леби эмне эле тилимде эле келбейт. Либералдык бир акем бар, аны да чакырып койлу. Мен тааныбайт экенмин да. Чыгып ким реформатормун десе, мисалы мен азыр мен аябай мына суудан энергия чыгарган, суудан от чыгарып атат да, мисалы. Суу менен жүрө турган. Сууну күйгүзүп атат да. Суу менен жүрө турган машина жасаптыр. Суу менен сууду күйгүзүп үйүн атып келет экен. Ошондой киши бар экен. Ошону чакырабыз. Самолет жасагандар бар. Жанагындай кичинекей оюнчу самолеттерден управляемый жүрөт. Ошону жасап атат балдар, кичинекей балдар. Анан дагы башка нерселер бар, чындап. Талантыбыз бар. Анан ошон үчүн реформа кылыш керек. Мына бизде промышленность керек. Жок промышленность. Биз кантип эле Кытайдан кем болойлу. Эмне үчүн Кытай бизге окшогон эле, кореец бизге окшогон эле, булар бүт дүйнөгө өзүнүн эмесин жайып атат, технологияларын. Кытай деген эмне деген носкиге чейин баары чыгарып атат. Бүт эч нерсе жок чыгарбаган. Топчу, жанагы чачка илеп турган кичинекей нерселерге чейин бүт бар. А биз кантип эле шалтырып болуп, шалт дегенде отурабыз. Качанга чейин? Болду, биз көргөзөлү өзүбүздү. Мына биз кыргыз эл, биз деле кыйын элдерден болгонбуз. Бизде потенциал чоң, бир гана ошол потенциалды пайдаланыш керек да. Туура жолго салыш керек. Туура пайдаланыш керек. Ошого бүт мен оюмча толтура жаштар бар болуш керек, реформаторлор. Ошого жанагындай реформаторлорду да чогултуш керек. Реформаторду колдой турган колдоочуларды чогултуш керек. Анан башташ керек ишти. Мен оюмча андай болсо өкмөт да колдошу керек да. Эгерде өкмөт да тез арада экономика көтөрөлү, элди жакырчылыктан чыгарайлы, цивилизацияга жетели десе, анда тез керек, ошону колдош керек да. Мен оюмча ошондой да. Мен айтып атам мамлекетке 200 миллион доллар салгыла, 5 жылдан кийин Кудай буйруп насып этсе, жылына 1 миллиард доллардан кошулуп барып туруп 10 жылдан кийин Кудай кааласа биз 10 миллиард доллардан киреше көрүп турабыз, 2 миллион гектар жерди бак кылып алсак деп мен чоң сунуш берип атам. Бул практикада болгон. Ушул малга чейин ата бабаларыбыз отургузуп келип, ошодон пайда көргөн. Мен ошол жерени эч качан алдабайт. Мен завод же бир невыполнимый задачаны койбойт. Бул жөн эле биз жерге беребиз, жер бизге кайтарып берет. Ушул
системага мына биздин мамлекетибиз толук колдоп туруп болгон 200 миллион доллар. 200 миллион долларды азыр бир мэрдин чөнтөгүнөн чыгып атат. Мына камалган бардык мэрлерди айтып атат 200 миллион, 2 миллиардга чейин жеп койгондор бар экен да. Бул жерде 200 миллион доллар бир эле жөн эле Бишкектен мэрдин чөнтөгүнөн чыгып атат. Канчалаган? Ошону сурап атабыз. Ошону берсе биз деген чоң реформа жасайбыз. Айыл чарба боюнча. Именно садоводство боюнча эң чоң ишти аткарып туруп, мына биздин мамлекетке кирешелерди алып келип беребиз деген ушундай оюбуз бар да. Бул жерде мисалы үчүн аке акчаны кайерден алабыз дей берет да булар. Мына 1,5 миллион гектар жерди деградация болуп турган жерди $100 арендага берип 150 миллион доллар жыйнай турган болсо, биринчиден 30 миллион, 35 миллион долларына питомник болот. Анан кийин ошол жакка сугат суусу чыгат. Эл деген уже кийинки жылдан ошону пайдаланууга алат. Кетти, болду. 150 миллион доллар бир эле жылда чыгып атат. Ошол деградация болгон жерден, эгерде фонддун жерин кошо турган болсо, ошол ал жерде болсо 200 миллион ровно чыгат. А бул деген ошол именно менин программама чыгат, толук чыгат да. Мен ошону айтып атам. Бул жөн эле мыйзамдарды өзгөртүш керек. Парламентке барып эле, могата жайыт болуп жазылып калыптыр. Бирок ал жакынкы жайыттар экен. Аларда майда уже сап-сары болуп күйүп калат да. Анан көрөк да ошол жерди суга чыгарып туруп, элге бөлүп берели. Эл өзүн баксын деш керек да. Мына ошону жеткире албай атам да мен. Канчада ошону бардык реформаторлор биригип туруп, биз ошону жеткиришибиз керек да. Бийлик төбөлдөрүнө. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Туугандар, ушул эфирди көрүп туруп бөлүшүп коюңуздар. Канча киши көрсө, ошончо кишинин ушул биздин азыркы айткан сөздөрүбүзгө анализ жүргүзүшөт. Анан астына коммент жазып, лайк басып, колдоп туруңуздар. Ассаламу алейкум туугандар.